Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar. Beni bugün şeyde senin tuğanların var, kayın jurtuң var, Karakılcalıklar var, Karasuluklar var, özgönlükler var da geldi. Barsыңар өзі ошолор? Жоқ. Алар келишпеди? Бар, Бар. Каяктан боласыз же? Өзгөндүксү? Башка жок өзгөндөн? Бир эле өзгөндүн кыз болсо болот. Өзгөндүн кыздары өрт, жигиттер кандай экенин билесиз өзүңүз. Да жетесиз ошо. Тамаша. Урматтуу туугандар, мен аты жөнүм Тургунбаев Замирбек Жолболдуевич. Мына энелер же башка бирлер Facebook'tan көрсөңүздөр керек. Жана энеме тийбе деп Турциядан кайрылган бала менмин. Мен баа Турцияда леченияга кеткенде үйгө кирип 68-деги энеми коркутуп, жаш бала 2-класстагы балам автоматта калганда кайрылган. Кыргызстанга барам, пиширип же атып же деген менмин ошол. Келдим. Ошодан кийин 2 жумадан кийин келсем камашты. Эми ошо жөнүндө айтып берейин. Бул коррупция каяктан кошулган деп жүрбөңүздөр. Менин 2014-жылы айыл өкмөт болуп шайланганмын. Как раз Атамбаевдин маалында. Бул партияга эмне киргенде айтып берем кийин. 78 миллион мен бюджет алганмын, Кара Суу базарынын жанындагычы. Келгенден кийин целый Кара Суу базары бизге 495 миң гана сом пул төлөйт экен да. Целый Кара Суу базары. Анан келдим дагы арендадагыларды көтөрдүм. 495 миң болбой 20 миллион сом төлөйсүңөр десем, ызылдап, ой, бул бизди актабайт, биз андай кылбайт, мындай кылбайт дедилер. Жетекчи адам или өзү билиш керек, или хейтер болуш керек да мындай. Аны айттым, бир-бирден айтып койдум. Анда ушу жерлерди частныйга сатамын дедим, арендадагы жерлерди. Деп кабинетиме камераны орнотуп койсом, бир-бирден кирип мага эгер ушуну сатсаң мынаны алып кой, мага мынаны алып кой деп взятка сунуштай башташты. Баарын запись кылдым. Аны ушуну залга топтоп, экранды коюп айттым. 20 миллиондон төлөйсүңөр, 495 миң сом аз бул десем. Жок, бизге актап айтат, ар бирин коюп бердим менен. Мындай болот. Не анчын актабаса мага мынча $1000 көтөрүп берип атасың ушул жерде алам деп. Сен баары шылкыйып калышты. Азыркы күнү 8 миллиондон төлөшөт ошол жергечи. 495 миң 78 миллиондон 110 миллион сомго бюджетти көтөргөнмүн. Жана солго кетип калган акчалардын баардыгын мамлекетке салып коюп, ошол жерде адашкан экенмин, жарымын чөнтөккө, жарымын мамлекетке салганда бүгүн коррупционер болуп отуруп атат. 7 жылда, 6 жылда 38 объект куруппун. 38. Союз малында курулган 720 орунду мектеп куруппун. 147 миллион сомго. Рыскелди Байкенин айылына бардык эле 100 канча миллионго? 200 миллион бүт эле. 200 миллионго 2 этаж мектептин бүтпөй атыптыр. 11 жыл болду. 11 жыл болду. Воен Антоновка. Анан мен жанагы өзү мурункусунда мекеним Кыргызстан, силер жаман көргөн мекеним Кыргызстандан 119-чу болуп барганмын. Мени кошушкан, ошол жерден голос алыш үчүн кошушкан окшойт чамасы. Анан кийин 5-октябрь күнү түнү мекеним Кыргызстан болуп уктадым. Эрте менен турсам менин партиялаштардын бардыгы мекенчил болуп кетишти. Жалгыз мекеним Кыргызстан мен калыпмын. Анан мени ошол голосту 7000 голостон 6176 голосту азыркы отургандарга, азыркы бийликке алып бересиң деди. Дедилер, мен айттым, мен кече эле мекеним Кыргызстан деп жүрсөм, кече эле үмүт өлүп атса биз деп. Анан мен кантип алып берем буну деп тоң моюндук кылсам, акыры келип туруп мени коррупционер кылып аташты. Мен өткөндө дагы бир жерде суроо бердилер, жооп бердим ушул боюнча. Мени кандай алып коррупционер кылышты? Кечегиде сотко өткүзүп атканда делону карасак, 3 этаж мектеп куруппун, 1-чи этажын толук мен жеп салыппын, 2-чи этаж асман шаар болуп асылып калыптыр. Бозду асылып калган, 1-чи этажын мен толук жеп койгонмун. Азыр эми эмне кылышын билбей жүрүшөт. Ошон үчүн анан экинчи дагы бир суроолор келип калышы мүмкүн, бул коррупция актанышы мүмкүн деп. Аксакалдар отурат, намаз окуган аксакалдар бар экенсиңер, бардыңыздар эле намаз кылган болсоңуздар. Балаңыздарга арамдан тамак берип чоңойтсоңуздар, эртең ошол бала сиздерди какшата турган бала болот. Туурабы жана туурабы? Баланы адалдан багыш керек. Адалдан баккан бала эртең сиздерге жанагындай бир карыганыңыздарга жакшы карап, жакшы неме кылат. Турмушта көрүлүп атабыз бул нерселердин баары. Туурабы? Менин балам бүгүн 13кө чыккан балам. 12 пара Куран жаттап отурат. Эгер мен коррупционер болуп, ошо арамдан алып барып бергенимде 2 сүрө жаттай алабы аксакал? Жаттай алабы? Жаттай албайт эле. Имам Азамдын атасын билесиз. Bir çitem almanı jep koyup, İmam Azam 6 yaşında Kur'an jattagан. Enesine gelip maqtangan.
Мен 6 жашында Құран жаттадым дегенде енесі апасы айтады. Атаң ошо бирөөнүн алмасын тиштеп койбогону сен 2 жашында Құран жаттаган деген болгондо. Ошон үчүн жазалай тургандагын, каралай тургандагы Аллах Таала аны кыямат карында жооп беребиз. Ошондой кылып мени баягы кыргыздын салтына ылайык чыган балдарды тутка тээп жыгытмай кылып мени ошондой кылып коррупционер отурушат. Мен алардан корко турган, же бир башка кыла турган нерсем жок. Ал эми мына шайлоо боюнча Атамбаевка эмнеге кошулуп калдың дейт. Кээбирлер айтат, сага кылмыш козгоп койгон, апайса кире качтың деген сөздөр да колдотот. Жок, андай эмес. Адамды ойлонуш керек да. Атамбаев малында иштегенде бизде стимул болот эле. Ошол 37 объект курган Атамбаевдин малында курулган. Эми, конечно, ал кишини мен тааныйм, ал киши мени тааныбайт. Биз Атамбаевди 3 нерсе боюнча күнөөлөп жүрөбүз да. Ош окуясына күнөөлөп жүрөбүз. Дача сууга күнөөлөп жүрөбүз. Туурабы жана туурабы? И ТЭЦке күнөөлөп жүрөбүз, жеп койгон деп жүрөбүз. Анан мен ойлондум. 1 жылдан бери бошмун да. СМБга ишке кирип алганмын, ошока ишке барам эртемен кайтып келем. Ойлондум. Эгер Атамбаев Ош окуясына күнөөлүү болгон болсо, 1 жылдан бери ушул 2 достун колунда жатат. Ушулар көтөрүп чыккан Ош окуясын. Не үчүн далилдеп туруп, ошол Ош окуясындагы 400 өлгөн биздин жарандардын күнөөсү бар деп туруп, сотто берген жок деген ой келди. Ошол эле маалда ТЭЦ боюнча ойлондум. Не үчүн жатат 1 жылдан бери, колу буту байланып жатат. Соттоп, далилдеп, Рыскелди Момбекович, Рыскел деканы Аселжени коштуп, бирге жегенсиңер деп камап берген жок. Не үчүн дача судагы ушунча бала өлүп атат, 36 канча? 36 үй болгону. Ошону койгон жок. Значит, 3-4-сү бул киши качкан жок. Значит, бул киши таза экен деп социал-демократтар кошулду. Анан экинчи жагы буларды көрдүңүздөр да. Канчалык кугунду калса деле, канчалык камаса деле, башка кылса деле, Атамбаевди сатпай турушты. Значит, ал адамда бир нерсе бар. Мен учурашкан эмесмин, чын айтайын. Мен чогулуштарда гана көргөнмүн. Булар азыр күнгөчө Атамбаев деп жүрүшөт. Азыр күнгө чейин. Буларды башка партияга, бийликтин партиясына кирип өтүшсө болот, болмок. Значит, ал кишиде бир нерсе бар. Сатпаганчалык бир жакшы нерсеси бар да. Өзүм жөнүндө айтсам ушундай. Ал эми мына шайлоо мамлекеттин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгү биздин эгемен жөнүндө сөз кыла турган болсок, мен сиздерге бир икая катары айтайын, вывод өзүңөр чыгарасыздар. Илгери бир падыша сүрөтчүлөрдү топтоптур. Жалаң сүрөт тарткандарды. Мага периштенин сүрөтүн тартып келгиле дептир. Периштени бардыгыбыз билебиз, элестетип билебиз. Эч ким көргөн эмеспиз. Ал сүрөтчү алып бир жер тартып келиптир, бул сүрөтчү бар бир жер тартып келиптир. Падышага жакпайт экен. Анан бир күнү бир сүрөтчү келетсе, кичинекей, 1 жашар бала, помпоюп ширин болуп калат го. Ошол баланы энеси көтөрүп турган экен эле, сүрөткө тартып алайын ушу балаңыз десе, жок, сүрөткө тартканы болбойт десе, хан айтып атат. Периштенин сүрөтүн тартып келди деле, ушу балага окшоп атат, баягы периштенин жана баланын сүрөтүн тартыптыр. Тартып алып барса ханга жагыптыр. Баягы жаш бала күлүп турат, кичинекей бала, ширин бала. Коюп коюптур. Арадан 35 жыл өтүптүр. Жанагы сүрөтчүлөр топтоп алып туруп, эми шайтан сүрөтүн тартып келгиле мага дептир. Эми шайтанды баарыбыз билебиз, мүйүзү бар, кулагы узун деп. Элестебиз, бирок эч ким билбейбиз. Дагы ошондой сүрөтчүлөр тартып келсе, ханга жакпаптыр. Анан жанагы сүрөтчү дагы жөнөп кетип атса, чалчыкта мас кийими жыртылган алкаш бомж жатыптыр. Жанагы тургузат экен. Эй, тур. Сен арак куясыңбы дептир. Арак эмес, 3 күнүк арагын куюп берем. Сен 20 мүнөт мага кыймылдабай туруп берчи дептир. Неге десе, хан айтты, мени шайтанын сүрөтүн тартып кел деди. Сен окшоп атасың ошого. Десе, баягы ордунан туруп, ойлонуп туруп, көзүнө жаш алыптыр. Жаш алып, санан жанагы сүрөт сурайт экен. Неге көзүңө жаш алыптасың? Десе, эсиңде барбы дептир. 35 жыл мурун сен мени периштедей тарткан элең дептир. Ошол менмин дептир. Арактын азабынан, арам тамактын азабынан бала чакам бар эле. Тукумум уланбай калды. Аялым бар эле, ал кетип калды. Үй жайым бар эле, ал жоголду. Мына бүгүн шайтандын кебетесин кийип отурам деген экен. Урматтуу туугандар, эгемендүүлүк алганыбызга 31 жыл болду. Периштенин сүрөтүндө турабыз. 4 жыл убактыбыз калды.
4 жылдан жана сүрөт чегенде шайтанын кебетесин кийип калышыбыз мүмкүн. Эгер ушу жолдо кете турган болсок. Ошо шайлоодо карап, бала чакам ажырашып кеттим, то есть улуу немем уланбай калды деген сөз. Bunday ketсе ертең мамлекетибиз башка бир улут басып алат дагы, учуубуз уланбай калат. Кыргыз деген атыбыз өчүп калат. Жанагы алкаштын сөзү боюнча. Үй жайым барлардан ажырадым деген сөз, мамлекетимен ажырадым деген сөз болот. Периште шайтанга айланганы, эгемендүүлүк алганда периштедей болуп алган нерсебиз 4 жылдан кийин Кудай кааласа дейм да. 4 жылдан кийин ошого келип калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мынау шайлоодо ойлонуңуздар. Мурунку шайлоодон айырмасы бар бул жерде. Арактын азабынан, бир тичтем эттин азабынан перишеде болгон мамлекетибизди, элибизди эртең жанагы мен айткан бомуждай болуп албасын деп атабыз. Мамлекетти 31 жылдан бери ойлогон жокпуз. Ким кооз сүйлөгөн болсо, ал жагында барбы, мамлекетти жакшы көрөбү, жаман көрөбү, практиканын бардыгын өткүзүп бүттүк. Туурабы? Жакшы сүйлөп келип, акчасын берип, алдап, догушуңарды алып барып, не үчүн өнүгүп кеткен жокпуз 31 жылдын ичинде? Айткылачы, не үчүн өнүгүп кеткен жокпуз? Кимибиз жакшы болуп өнүгүп кеттик? Же мамлекетибиз өнүгүп кеттиби? Кайсыл бир мамлекеттин, же казактардын, же өзбектердин, же тажиктердин астында кимибиз башыбызды көтөрүп сүйлөй алабыз? Биз алардан эмнебиз кем? Бизде эле 4 колу 4 буту бар. Бизде эле жигиттер бар, бизде эле энелер бар. Biz ар шайлоодо жанагы нерселерди кылып жүрүп ушул акыбалга жеттик. Элибиздин кандай болсо Куранда да айтылат, башчыны ошондой кылып берем дейт. Биз эмне, мошенникпизби, аферистпизби, жалганчыбызбы? Туура тандоо кылбай жүрүп, азыр күнү жаштарды күнөөлөйбүз. Жаштар мындай болбой калды, андай болуп калды. Жаштарды биз 31 жылдын ичинде өзүбүз бузуп алдык да, аксакал. Бузуп алдык да. Мен дагы бир нерсени айтып берейин. Жанагы силерде бизде лейлекти билесиңер да, жана ушаган лейлек. Бизде лайлак деп коет. Лейлек кайсыл жерде береке болсо ошол жерге үй салат экен. Кайсыл жерде береке болсо ошол жерге үй салат экен. Бизде Кемпирабад деген жер бар, Кара Сууда. Границабыз бар. Адашпасам 250 же 270 метр аралыгы. Бул жагы Кыргызстан, бул жагы Өзбекстан. Өзбекстанда ар бир столбада лейлек үй салган, Кыргызстанда чабылекеде үй салбай койгон. Кыргызстанда ар бир үйдө керек болсо, ар бир ишканада, даже булар отурган ак үйдө дагы мечиттер бар. Элибиздин 70-80% азыр давачылардын эсебинен намазхан болуп кетти да. Не үчүн бизде береке жок болуп атат? Өзбекстанда да эмес. Кожо көрсүнгө болуп калды. Эл көрсүнгө болуп калды. Биз ушул деңгээлге түшүп калдык. Бул деңгээлден кайтып өзүбүздү чыгарыш өзүңөрдүн гана колуңарда турат. Айтып коюш биздин парыз. Мен эле барып депутат болуп барып туруп бар жоктоңдо берем, мен барып туруп же Рыскелди Байке же бир отургандар оңдо берет деген жок. Биз алдыгара умтулушубуз керек, кичине болсо дагы. Кичине болсо дагы алдыгара умтулушубуз керек. Биз угабыз, кулакка салып коебуз, ана бол деп туруп шайлоо күнү өзүбүз билип атабыз. Жөнөтүп коесуздар ошол жакка. Ал жакка барганда эмнелер болуп атканын көрүп атасыздар да. Ушул жерде отуруп азыр көрүп келдик. Айылда кайсы проблема бар, эмнени чечиш керек экенин азыр айтып берем, кааласаңыздар. Кааласаңыздар айтып берем. Эмне үчүн айтып берем? Се ошо проблемаларды көрүп, чечип келген баламын. Айыл өкмөт болуп иштеп. Темир саткан, бензин саткан, жанагындай бир пайпак саткандарды апарып коюп атасыздар. Акчасына кызыгып. Ал жерге барганда ал эмнени чечет? Мына Рыскелди Байкенин кеше дипломун жөнүндө алабыз деп чыгышты. Мен айттым, сиз эмне кылып жатасыздар? Бизде жетимди, силерде деле жетим дейт, жетимди, ата энеси жок, жетимди, кыйынчылыкты көргөн баланы. Сизде бир диплом бар дедим. Сиз жетимчилик институтунун кыйынчылык факультетин бүткөн экенсиз. Кыжалат болбоңуз, ошо дипломом өтөт сизге деп койдум. Бул деген сөз башынан ысык суукту өткүздү деген сөз. Эгерде ошол нерсени өткүзбөй турган болсо, ошол нерсенин кадырына жетпейт. Урматтуу туугандар, жокчулукту көрмөйүн сайын, жокчулукту көрбөгөн бала эч качан жок адамдын кадырын билбейт. Кыйынчылыкты көрбөгөн адам кыйынчылыкты көргөн адамдын башына түшүп турганын түшүнбөйт.
Жандай емес пе? Ең башқысы мына 20-30 жылдан бері ошол нәрселерді қылып жүріп, арағын ішіп, башқа қылып жүріп, тура емес таңдаудың негізінде бүгін менде жаштардың аз эле көрүп атам. Көп Россияда иштеп жүрөт. Жандай емес пе? Мына энелер отурасыздар. Силер бесплатный нянькасыздар. Төрөп коюп калтырып кетесиздер, багып атасыңар. Мээрим силерде жүрөт, балдардын. Ошол багып аткан небереңиздер эртең ата энесине мээрим болобу, болбойбу? Айтыңызчы. Сиз менен жатып, сиз менен туруп аткан болсо. Эртең бүрсүгүнү Аллах сактасын. Чындыкты айтып коюш керек. Ошол балдар, ата энеге мээрими жок калган балдар карыганда карылар үйүнгө өтүп коюшат. Жандай болбойбу? Элестетип көр. 18, 19, 20-га чыкканда бирөө келип сен атаң, сен апаңсың деп пошол вон дейсиң да, турабы? Баккан энең менен атаң карайсың да. Мына проблемаларды эч ким айтпайт. Балдарыбыз болсо күндөн күнгө биз чекене пачки болуп кетип атат. Биз келсе эле сууну чыгарып беребиз, асфальтты кылып беребиз дейт, ал бүтпөйт ал. Бүтсө деле мамлекет кылат аны. Жаш бала, садик барбы жок бул жерде? Садикке жөнөтөсүңөр балдарыңарды, нерлерди? Кутулуш үчүн жөнөтөсүңөр. Айына канча төлөйсүңөр? 30-га бөлгөндө канча болот ошондо? 26-га бөлгөндө канча сомдон туура келет күнүнө? Аны билбейсиңер. 35 сомго көтөрүлүп калды. Билесиздер эмне төлөйсүңөр ага? Bir bala bir gününe 55 somdan 68 somga çeyin vitamin tamaqtanış gerek ösüp keletken bala. Eğer oşol bala oşon tamaqtanbay turgan bolsa, keçегидей ковид, сасык тумоо bir нерсе келсе, иммунитет ошого туруштук бере албай калат. Полноценный здоровый бала болбой калат, урматтуу туугандар. Сиздер азыр бүгүн менин айткан сөзүмдү эксперимент кылып көрүңүздөр. Сиздер балдардан неберелерин кутушун садикке жөнөтүп коюптасыздар. Кеч келгенде караңыздар, балаңыз чаңкап келет. Келе сууга жүгүрөт. Турабы жана турабы? Аны билем мен. 30 сомдон силер берип атасыздар. 55 сомдон берип атасыздар. Ошо акыркысын. Эми ошону алтын чакылышын депутаттар, эми булар жок. Алтын чакылышы депутаттар түшүнбөйт да. Ошону тендерге койдуруп койгон. Ал тендер менен 55 сом пул. 37 сом, 36 сомго түшүп калып атат. Эгер 55 сомдукка берип койсоң, эртең прокуратура келип, мен ошо коррупционер деп коюп атат. Силердин балдарыңар 36 сом, мамлекет берсе 5 сом берет, 40 сомдук тамактанып атат күнүнө. Эртең ошол балдар полноценный, здоровый уул кыз болуп чоңойбойт. Биз барып калсак ушуга окшогон маселелер чечебиз. Улуттун кызыкчылыгы ушул жерде жатат. Урматтуу туугандар. Не только улуттун, Кыргызстан жагын ар бир жарандын. Азыр бүгүнүнө билесиздерби канча бала төрөлөт? 2400'den 2300'e bala törölüp günde. Anın 800'ü mayıp bol törölüp atı. Üskeldeki. 800'ü mayıp bol törölüp. Erten bir günü tapkan bücretimizi 20 milyar bolgan çakıdağın oşol baldardı bağışka, oşol baldardı sotsialdı kamsız kalı menen bücreti şoka gitet. Bunu oylagan bir daha kandidat yok. Jol salıp verem, su çıkarıp verem, oy menin жердешим men urdanınızı urup barıp taslar. Ошон үчүн урматтуу туугандар, ойлоно турган мезгил келди. Добушуңуздарды эми каалаганыңыздарга бересиздер. Бирок 4 жылдан жана сүрөтчүнү эме эстеп коюңуздар. Жана сүрөтчү келип тартып кетет. Баары тартып кетпесин. Периште боюнча калайлы. Күндөнгө көрдүм. Тажикстан агрессия кылып келди бизге. Качан бир семьяда ынтымак бар жерде, балдары күчтүү жерде, ынтымактуу, уюмдуу жерге башка бир үй бүлөнүн баласы кол салат. Уруштан коркосуң го, туура жаштыгында болгон го. Акасы келип атат, коен анын тагасын жетелеп келип атат деп коркот болот го. Кеше бир кызыбызды чырактай болгон, баягы сүрөттөгүдөй периште кызыбызды машинадан атып кетти го. Энелер түшүнүшүңөр мүмкүн, ошо эненин акыбалын. Калганыбыз Баткенде отур деп калдык го ошол жерде. Эртең бирсин ошол бияка келсе, ошол Баткендиктер чүйдө болуптур деп коет. Biz şu akvalga jetip kaldık hurmatlı tууganдар. Erten Kıtay basıp alsam ne kılasızlar? Alsız mamlekette. Kiçinesinin bir keskiniyesi var da, bir keskiniyesi var Kırgızstan'da. Tapkanыңарга, az pullu açsam pot kupok olur. Bir keskiniyesi var. 24 saat boyu işleydi. Bir som aylık aldı. Opuskasız yok. Kaç keskiniyesi oldu? Bilesizler mi? Молодец. Yine.
Ene. Mına balаны törөйт. Tünümeyen uktavayt. Oğursa koşa oğuruyt. Mına men 46'ga çıktım. Жарым saat, her bir saata звонить etip turат. Balam kayaktasın, ıssık giyinin, putunga giydin mi, oğuldun mu, buğuldun mu? Men çoğun koyup kalma, boldu. Yok, deydi. Tamağın orup kalmamız şol kuyet, başka olur. Men ağalı bir jakşılık alıp berele yok. Men ayıman avtomatta kaldı. Men ayıman balan korrupsiyonda jamanatты olup atат. Biz enen de kadına jetpey kaldık da. Enen de bir tetir ketken el olduk da. Enenin tilegi күчтүү болгондо, жигиттин билеги күчтүү болот, урматтуу туугандар. Энеден көп нерсе зависит этет. Эне тарбиялат баланы. Манастын эне тууган. Ана мына эне жаштарга айтарым. Мына энелерге силер калдыңыздар. Бир кыргыз мүнөз, арстан жүрөк, кошоматчы эмес. Бат цирктеги маймыл окшоп бир конфетти көрсө, жүгүрүп барып ойной турган эмес бир кыргыздын жигиттерин төрөп тарбиялап бергилечи. Гилейген жигиттерибиз кошомат кылып, коркуп бир арзубаган нерседен. Үйүнө байлык топтоп, ошол кошоматчылык кылып ушундай кылып турушат. Кылсын кошомат. Кошоматтын эки түрү болот. Бири эл үчүн болот, бири өзүн жеке чөнтөк үчүн болот. Эл үчүн кылса мейли дейсиң. Азыркы күндө акыбалыбыз жакшы болуп атабы? Ошон үчүн урматтуу туугандар, эртең 28-inde ана Кутарбайке отурат бу жерде. Унчукпай отурат. Эшектер менен жүрөт, жылкылар менен жүрөт, топоздор менен жүрөт урматтуу туугандар. Үйүрү менен. Бериңиздер да окушуңуздарды. Карызга эле берип коюңуздар. Кылып бербесе, башын балтага коюп берейинсе, онунан авторитетин көтөрүп түштү. О сөзүн дагы. Эч нерсе кылып бербесектен кыргыз мамлекетин жанагы мен айткан баалуулуктарды кайра ордунап келишке аракет кылып беребиз биз. Эч мына Рыскелди мамлекетине жакшы көрөсүздөр. Ашканага кирсек деле Рыскелди селфи кылып коелу. Ояк мен айтым сиз сулар конкурсуна катышыңыз керек Рыскелди. Кайер мына бирге жүрөт. Кайерге барбы ошол жерде Рыскелди ака. Залга кирсе Рыскелди ака. Азыр мен келесем Мухтарга мен таанып айтыр. О, охранан күчтүү го дейт мени карап туруп. Кандидатмы? Анан замыр сенби дейт. Көрдүңүздөрбү? Ошол жерде чыркырап чындыкты айткан үчүн силердин жүрөгүңөрдүн ордун алды. Мына кечеги күнү алып коебуз дедиле. Бүт Кыргызстан дүң. Рыскелдин алып коет экен, Рыскелдин алып коет экен. Рыскелди алып койсо күнүң бүтүп калабы? Значит, бул адам ошол жерге керек экен да. Значит, ушул адам ушулар менен жүрөт. Буну любой партия бирге кое алат азыр. Авторитети жакшы. Кыйын сүйлөйт, чындыкты айтат, чыркыратып айтат. Булар да кошуп калат. Кой мен ушулар менен барам да биз менен ушу жүрөт. Тамагына өзү алып берет, бензинди өзү куютат. Сөгүнүп коюп жүрөт, ушул башка эмне кылат? Ойлору башка. Кегиле өзүбүздөн, мисалы үчүн тең менен болгон жакшы да. Балкондо чоңойгон бала силердин немеңерди түшүнбөйт. Эч качан түшүнбөйт. Урматтуу туугандар. Кегиле өзгөрүүгө, башкага өзүбүздөн барайлы. Силерден эч нерсе кетпейт. Ручканды өкмөт берет. Барып эле та 14, сиздики канча эле? 17. 17-ни уруп койсоңуздар болду. 14-17 уруп койсоңуздар болду. Эмнеси бар? Жөө барганыңарга немеге чейин ал ден соолукка пайда. Участкага чейин. Участкага чейин. Прогулка. Жанагы периштенин мен айткан сүрөтчү келиге чейин оңдолуп алайлы, урматтуу туугандар. Ошол оңдолуп алайлы. Ал келбей койсун. Келет ал, келбей кой, келет ал. Келгенде отчет берет алдан, или периште, или алкаш деп берет да. Кандай кылат ошону өзүңөр? Ошон үчүн урматтуу туугандар, мени жаман көрсөңүздөр көрө бериңиздер. Мен ушундай мен энем тилеги күчтүү болгон билегим сал күчтүү турат. Мен болгондо айтып коером. Себеби силер жакшы көргөн үчүн айтып атам. Мен Тажикстанга барып, Казакстанга казактарга лекция окубайм эч качан. Силерди жакшы көрөм, ошон үчүн. Мамлекетимди жакшы көрөм. Анан мага кээбирлер айтып калат. Рахмат. Сен дейт, ошага барган эле айнып атат. Ошол жерге барып сен да акчага азгырылып кетесиң дейт. Анан мен олорго бир анекдот айтып берип койдум күлүп. Бир бала 39-га чыгыптыр. Тегелеши жүрүшпөйт экен. Же акчасы жок, же үй жок. Аракет кылат экен болбойт экен. Анан кыргыз эмне кылат? Айласы кеткенден төлгөчүгө барып. Төлгөчүгө барып колун көрсөттү. Төлгөчү карап туруп 39-га чыкканда
40 жашка жүзінде жашайсың десе, сүйдіп кетті жаңағы 40-тан кейін ішім жүріш байып кетем, ошондой болот болсо, жок 40-тан көнүп каласың деген экен. Кем калсылыкачы. Мен көнүп калдым, мен 46-га чыктым, көнүп калган, акчага бакчага андай азгырылбайбыз, Кудай кааласа. Ошон үчүн мынаны оңдойлу кегиле. Мамлекетибизди оңдойлу, өзүбүзгө эле защита кылайлы. Баягы мен айткан баулуктарды кайтарайлы, кайта кыргыз болуп кайтарайлы. Бөлүнбөйлү, уруу-урууга, жерге, түндүк, түштүк, батыш чыгышка бөлүнбөйлү. Мухтар ака көзүн, Рыскелди көзүн каныбыз тапшырып, анализге берип тапшырып кете каласыз, тапшырдыгыла. Муну таласты кыргыз, мени кара суу кыргыз деп эч качан айтпайт. Кыргыз деп эле чыгат. Кегиле, агалар, ошондой кылайлы. Жанагындай жакшы көргөн кандидаттарыңар болушу мүмкүн, бир башка нерселер болушу мүмкүн. Бирок бул мамлекеттин немеси да. Мамлекеттин нерсеси. Мамлекетти оңдоолайлы. Илайым, жанагы сүрөтчү келгенде кайра эле ошо периштедей кылып биз тартып кеткенге Аллахым насип кылган болсун. Иштериңиздерде ийгиликтер болгон болсун. Бала чакаңыздардын жакшы күн күч кубатын көрүңүздөр. Аллах Таала пендесине кандай бир жакшы нерселер атаган болсо, сиздерге, ушул жерде жашагандарга Аллахым насип кылган болсун. Рахмат чоң. Анда эме кылалды, Местныйлар да, 90% местныйлар. Анан жанагы мына Оштон келгендер, биз Оштон дейсиз барынчы. Баткенден келсе тажик дей беребиз. Мына Карагулжадан, ушул Алайдан келгендер көп эле да бердечи. Ошолорду чакырып койгондо болмок, мына жигиттин сөзү аябай жакты да магачы. Мына ошо анакы айтыла турган, мисалчы муну мен видеого тарта албай калыптырмын да, тартып алып туруп баарына салып койсом жакшы болмок экен да, бучу. Жок. Ошо сотка салса, бу мисалы алардын баары эле отурат, көп эле аз сүйлөсөң эле, ой, мадумар дейт. Көнүп калган, мисалчы биз чүйдөгү канча эме эмеспиз, көп мындай трайбалист эмеспиз да биз. Бизге балегосы болуп келди эле. Мисалы Абсамат Масалиев президент болду, бирөө айттыбы түштүктөн деп, эч ким айткан жок, мисалчы. Просто ошолор келип катышып калса жакшы болот эле да. Мына анча биз үчүн жакшы эле болмок. Ошо. Ели сак. Жок, негизи жашоо ушундай да. Балдарыбыз мисалы алкаш болуп чоңойсо, ошо эртең үйлөнсө, ошондон кандай бала чыгат мисалы? Ошондой эле бала чыгып атпайбы? Ошон үчүн биз балдар ичинде башынан жакшылап тарбаш керек, аракка жакындатпай мисалы. Туура тарбия.